10 килограмм, моğraki 8,5 килограмм баран деген. Яна бу жерде 6 түрү бар. Элек турмушуна аралашканына 20 жыл болгон Карыбек Табалдиев айылдаштарынан айырмаланып, малчылык менен биргеле коён, тоок, күрп, өрдөк, кас багып, чарбачылыгын кеңейтүүнүн аракетинде. Бирок Нарын районундагы ортосо сайылын мекендеген бул кармаңызга жер үлүшү тийген эмес. Андыктан маңдай териминен тапкан бир аз кирешеси тоют менен жем сатып алууга кетет. Мен жылыга жер жок. Арендага жер беришпейт. Ар кайсы ошо көктүн башын 99 документ айтып. Анан жылыга болгон доходума ушу чөп сатып алам. Малды сатам, жылкы төлүнгүсүн жылына сатам. Могу майдачыда тоок боктон калгандан. Мисалы мына быйыл деле жылыга 120-130 мыңга чөп алам. Карыбектин өмүрлүк жары Кемин районунан болгондуктанбы, тоо шартындагы жашоого тез элегөндү. Таң эртеден көз байланган кечке чейин анын жанында канаттуулара жем чачкан, кородогу кой эчкинин алдыларын тазалаган, уйду сааган ошол. Булардан тышкары тамак жасап, кир жууп, үй оокаттарын баарын бүткөргөнгө үлгүрөт. Эң башкысы анын эмгегинин аркасында тооканасынан жайдыр-кыштыр жумуртка үзүлбөйт. Адатта Нардын шартында кышкысын тоок жумурткалайт. Бирок жанатан сөзүп жаткан биздин каарманыбыздын багуусундагы тооктор мына кышкысында монтип жумуртка туугандан дагы айрымдары кадимкидей эле жумуртка басып жөжө чыгарып алынды экен. Ал эми мына бул чогултулган жумурткалар бүгүнкү кышында айылдаштарына дегеле өздөрүнүн кардарларына ар бирин 10-12 сомдон сатымын азмы көппү өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджеттерин бекемдешүүдө. Фермер менен жубайынын айтымдарында бизди таң калтырган мындай көрүнүштүн жашыруун деле сыры жок. Болгону аларды жылуу суу менен жемден кем кылбаш керек. Баккандан зависит этет да бардык нерселер чанан. Биз эртең менен кийин жылуу суу беребиз, жемин беребиз, кечкисин жылуу суу беребиз, кайра жем беребиз, эч убакта муздак суу бербейбиз. Булар дайыма кышкысын туушат. Устапта бул түгөлөрдүн короосунда 150ге жакын канаттуу, 20дай коён, 100ге жакын кой эчки жана 2 асыл тукум уй бар. Сөздүн ачыгын айтканда, бул жандыктардын аягын үзбөй кармап туруу жылдан жылга оорлошууда. Башкаларга окшоп насыя алалы дешет. Тилекке каршы банктар сунуш ачкандардын үстөктөрү 28%дан жогору. Андыктан алгандын бермеги болот эмеспи? Алардан баш тартууга туура келет. Ал эми айыл чарбасына денген жеңилдетилген шарттардагы каражаттардын колго тийиши кыйла эле кыйын. Арзаныраак пайызда кредит берсе мен ушуну өрдөк, коён, тоок, могу кас ушуларды пайдасы көп экен. Көбөйтөйүн бир мына сарай салдым 300ге чейин жеткизсем деген 300-400ге чейин. Мага карата жалгыз жетишпейм, жалгыз бой. Статистикалык маалыматтар тастыктап тургандай, Теңир Тоо жергесинде 20 миңге жакын дыйкан жана фермердик чарба катталган. Антсе да алардын 80%дан ашырагында жогорудагыдай кем каштар арбын. Демек, алардын жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алуучу кандайдыр бир чечкиндүү чаралар зарылдай. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Нарын району.